Баткен облусунун Зардалы айылына барчу Сары Тала Кызыл Таш Зардалы жолу жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Транспорт министрлиги билдирди. 6 декабрда Транспорт жана коммуникациялар министри Абдусаттар Сыргабаев аталган жолдун курулуш иштерин жеринде көрүп кабар алды. Баткен облусунун бийик тоолу жетүүгө кыйын аймакка кеткен 17,5 чакырымды түзгөн жолду кеңейтүү жана тегиздөө иштери аяктап, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилгени турат. Мындан сырткары узундугу 30 метр болгон темир көпүрөнү куруу иштери 95% бүткөрүлдү. Зардалы жолу биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде ушул жолду салып, Зардалы айылына, Зардалы элине шарт түзүп берүү максатта болчу. Бул жол негизинен зоолорду жардыруу менен кыйынчылык менен жол салынды. Бүгүнкү күндө эки тарап Зардалга жол бар. Бүгүн көпүрөнүн бир 2 күндүк жумуштары калды. Ошондорду бүтүрүп, көпүрөнү дагы пайдаланууга беребиз. Бул жерден бир 10 күн ичинде каттамды берсек болот. Зардалы айылына жол ачылат. Белип өтсөк, президент Садыр Жапаров былтыр сентябрда Зардалы айылына барып, эл менен жолугушууда кийинки жылы элетке баруучу жолду салуу башталарын, электр энергиясы менен камсыз кылуу, чакан ГЭС салуу иштери жүргүзүлөрүн билдирген. Анын көпчүлүгү иш жүзүнө аткарылып, ал эми калган жумуштар жакынкы убакытка бүткөрүлөт деп убадаланууда.